чоңдор эле эмес, ден соолук запкысын тарткан кичинекей балдардын дагы көбөйүп баратканы өзгөчө өлкөбүздөгү көйгөйлүү маселелерден болуп калууда. Чүй облусунун Жалгичи районунда жайгашкан балдар ооруканасында жаткан 8 жашар бала Муратов Зайдулла ооруган тишин жулдурган соң айыкпаган бөйрөк илдетине кабылган. Кандай кылаарын билбей айласы кеткен эне уулума жардам берүүңөрдү өтүнөм деп Бишкек шаарындагы Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматовго кайрылган эле. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз мына бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда Кайрымдуу коомдук фонд деп негиздегенибиз маалыматы бар адамдарга белгилүү. Эми биздин бүгүнкү күндөгү бул жалганда баарыбыз конокпуз. Бир келебиз, бир кетебиз. Бирок кимдерге, кайсыл адамдарга кандай тагдыр жазылаарын бир гана Кудайдан башка эч ким билбейт экен. Эртеңкибизди билбеген алсыз инсандарбыз. Биз эртең эмне күтүп атат эмес, бүгүн эмне күтүп атканын билбейбиз алдыдан. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, биз дайыма жакшылыкка чакырып кылып келебиз. Мына ушул жаныбызда отурган эне отурат. Кыргыздын ар бир энеси биздин энебиз. Кыргыздын ар бир кызы биздин кызыбыз. Кыргыздын ар бир кызы биздин ушундай жакыныбыз деген чакырыктарды жасап келебиз. Бүгүнкү күндө ушул көчөдө калып, үй жайсыз калган мындан мынтип оор күн башына түшүп, кайгырып турганы мындан көп болуп, коомчулугубузда мына ушундай караңыздарчы, мына мынтип баланы, мына мынтип кичинекей наристелер, мына ушундай аты жаман оорулар, мына ушундай наристелерге дагы жетип, бүгүн кыйналып аткан учуру адам өзү каалабайт экен бул нерсени. Бирок Кудайдын каалоосу менен сыноо дүйнөсүндө анан эжеке биздики Кайрымдуу коомдук фонду биздин колубуздан эмне келет? Колубуздан мынакей сиздин де турган реквизиттер турат мына жерде. Ушуларды чакыртылып, мына ушул чынында бул жерде бүгүн коомчулукта алдагандар да көп да. Бул бир туугандарды алдаган жок. Чыныгы кыйналып, жүрөгү эзилип турат. Баланы баркын билгендер, эне кадырын билгендер, ушундай бир жакшылык кылып коелу, ушундай наристе кыйналып жатканда келгиле деп чакырып кылайлы деп биз азыр ушул коомчулукта эмедебиз. Баласы ооруса эненин жүрөгү кошо ооруйт демекчи. Айланчыкта перзентинин маңдайынан алыс кетпей, көз жашын төгүп, уулунун эртеңкисинен үмүт арта отурган Гүлрафтор Муратова кайрымдуу мекендештерден жардам сурап, тез арада баласынын бөйрөгүнө чет жерде операция жасап келүү үчүн жетпеген акча каражатын толуктоого коомчулуктан жардам сурап кайрылат. Өзүңүз айтсаңыз, бул бир тууганыбыз качандан баштап ооруп калды, кантип? Бул декабрда, бийыл декабрда 2 тиши ийриңдеген эди. Ошо ийриң тишти жулгандан кийин анан ошо ооруду билип калдык. Экиден бөйрөгү иштебей калды. 4 айдан бери, мына уже 4 ай болду işte. 4 айдан бери гемодиализ аппаратына жатабыз. Азырда колтагы немесем иштебей, мына кыйналып калды. Аппарат алса biraz жакшы болуп калат. Анан аппарат неме кылган убакта ушундай кыйналып калдым. Буйруса Кудай сыйлаган эжеке. Буйруса баары жакшы болот, эми баары бүт баары Кудайдан да, буйрук Кудайдан. Мына Кудайга шүгүр эми бул жерде эжекелер. Жакшы дештерден Кыргызстанга кызматка бала болсун. Буйруса Кудай буйруса үмүттөр орласын. Бир бар. Үмүтсүз шайтан дейт, адамзат үмүт менен эмес да. Анан айтсаңыз, азыр ушул ден соолукту жакшыртыш үчүн бир тууганга канча каражат керек болот деди? Бөйрөктөн алмаштырышка $18.000 керек дейт Турцияга. Турцияда жасап келишкенбиз. Ошол кички балдарды ошол жакта жасайт экенбиз. Ошо бизде биз ам өзүбүз аракет кылып тууган уруп жакшы жардам берип иштеп, бирок акчабыз Турцияга жетпейт. $18.000 керек дейт. Азыр чогулган канча каражат бар? Азыр чогулган $8.000 бар да. Да $10.000 керек экен, Ошондой да 15-18 кетип калат дейт. Мына урматтуу бир туугандар, азыр мына сиздер көрүп турган бул мекендешибизге, кичинекей бир тууганыбызга жардам берип коюу үчүн ушул реквизиттерге Элсом картасына салсаңыздар болот. WhatsApp номерimiz ушул жерде. Ушул номерде WhatsApp номер бар, байланышып, балким
Ушу кичине наристебиздин ден соолугу жакшырып кетишине себеп болом дегенде ушул эмеге кайрылып колдоо көрсөтүп койсоңуздар, эми биздин колубуздан ушул нерсе келет экен, мына чагылдырып коомго жеткизип коюштук. Бирок эч кимдин баласы оорубасын, эч кимдин атасы, апасы оорубасын, жакыны оорубасын, деги эле бир жандык оорубасын. Ооруу бул жаман нерсе экенин акыл ээси билет. Адамзат билип келет. Hiç kim ballarını mıday oruğa düşer kılmasın. Benim cemaat oruğu iken Kuday'ın bergen mehmet. Hiç kim de mıday oruq basın. Бул ютубыңыздын эми кичинекей жашы канчада? Sevgili. 8 жашар баланын 2 бөйрөк отказ берип, мына тишин жулдуртуп, тишин жулдурткандан кийин эле мына ушундай кесепеттин эмесине жабылып калып, мына бүгүн 2 бөйрөк отказ берип, колуна тамырына аппарат sayın dese tamır табылбай азыр. Ayak sayılır. Ошол мынтип караңыздарчы, бутунан дагы бирден дагы неме кылып, эми болгон аракеттер жумшалып атат. Биздин дагы эми бул жердеги аракет күчүндө. Бирок ошентсе дагы урматтуу бир тууган, айтыш балким сөз жеңил болсо, бирок мындай нерсени көтөрүш өтө кыйынга турат экенин баарыбыз түшүнүп турабыз. Биз дагы колубуздан келишинче мен да түшүнүп атам эже. Эгерде менде да байлыгым көп болгондо мен эч неме кылбай эле азыр туруп маселеге өтө телефондон болупчу. Бул эмеге саят ой. Ben sayılır. Hamurcan. Жакшы болуп кетесиң бир тууганым. Кудай берген тарапынан шифа берсин. Келиңиз мекендеш, ушундай турган бир туугандарга биздин сиздин жардамыңыз өтө зарыл, өтө керек. Эми биздин эртеңки келечегибиз мына ушул жаштар. Ошон үчүн эртеңки келечегибиз күчтүү болсун десеңиз, эртеңки келечек намыстуу болсун десеңиз, ыймандуу болсун десеңиз, эртеңки келечек түптүү болсун десек, анда жабыл аракет кылайлы. Колубуздан келишинче колдоо көрсөтөлү. Ооба, балдар биздин келечегибиз дейбиз. Мындайда эң оболу баланын ден соолугу тынчсыздандырып турган чакта боорукер, кайрымдуу жарандарыбыз өз ыктыяры менен кайрыла турган болсо, экранда көрсөтүлгөн дарекке байланышка чыгып, жардам берсеңиздер демекчибиз.